Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүртүүдөн улам келген бата. Хартвиг Хенкель. Бактылуу жана толук кандуу жашоо кээде гана берилген, Кудай арабыздан бирөөнү гана ыйгарган белек эмес. Бирок дал ушундай жашоо Кудайдын ар бирибиз үчүн планы. Ал өзүнүн сөзүндө бизге берген буйруктарын аткарып жашасак, анда бизди кызыктуу, каныккан жана ийгиликтүү жашоо күтүп турат. Буга эч кандай шек жок. Иса Машаяк үчүн жана аны алкышташ үчүн жашайм деген эң негизги чечимди кабыл алгандан кийин, анын сөзүндөгү жаңы жашообуз үчүн так көрсөтмөлөрүн табууга умтула башташыбыз керек. Кудай көп жолу сөзүндө мындай убада берген: эгер анын насааттык сөздөрүн аткарып жашасак, анда ал жашообузду тынчтык, кубаныч, канааттануу жана ийгилик менен толтурат. Жада калса, ар кандай кыйынчылыктардын, сыноолордун жана азап чегүүлөрдүн убагында Кудай жаныбызда болуп, батасын берерин убада кылат. Бул кыска китепченин беттеринде жөнөкөй, бирок өтө маанилүү суроого жооп берилет. Кудайдын баталары жашообузга кантип келе алат жана Кудайга кантип жемиштерди алып келе алабыз? Эң кубанычтуусу, бул жол ушундай жөнөкөй, биз баарыбыз ал жол менен кете алабыз. Биринчи Забурду карап көрөлү. Ыймансыздардын кеңеши боюнча жүрбөгөн, күнөөкөрлөрдүн жолуна түшпөгөн, бузукулар менен отурбаган киши бактылуу. Ал Кудайдын мыйзамынан рахат алат. Анын мыйзамын күнү-түнү ой жүгүртүп окуйт. Ал суу агымдарынын жээгине отургузулуп, өз маалында жемиш берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Эмне иш кылбасын, ийгиликке жетет. Ыймансыздар болсо андай эмес. Алар шамал учуруп кете турган топурактай. Ошондуктан сотто туруштук бере албайт. Ошол үчүн күнөөкөрлөр адил адамдардын жыйынында отура алышпайт. Анткени Теңир адил адамдардын жолун билет, ал эми ыймансыздардын жолу ойрон болот. Бул жерде чынында баталанган киши сүрөттөлгөн. Ошондой эле ал баталарды кантип алганы көрсөтүлгөн. Анын жашоо образы. Теңирдин мыйзамынан рахат ала алгандык, жеңиш, күч жана ийгилик менен коштолгон жашоого жетиш үчүн алдыңкы шарт. Биз Кудайдын осуяттарынан ошол рахатты Кудайдын сөзүнүн табияты кандай экенин билип, Кудай өзү табыштагандай ага мамиле кылганыбызда таба алабыз. Кудайдын сөзү дүйнөдөгү башка сөздөрдөн өтө айырмаланат. Ал рух жана жашоо, ичибизде жаңы нерселерди пайда кылуучу күчкө толгон. Андан сырткары, Кудайдын сөзү душмандарыбызга каршы күчтүү курал жана коргоо. Ал душмандар болсо шайтан жана анын жиндери. Библия Кудайдын сөзүнөн пайда болгон ар кандай жашоону сүрөттөйт. Биринчи Забурда суу боюна отургузулган дарактын образы колдонулат. Ал дарак терең сууга чөмүлгөн тамырлары аркылуу азыктанат. Ошол үчүн анын алы жетиштүү, жалбырактары куурабайт жана ал өз убагында мөмө берет. Кургакчылык болбогон, чарчоо жана үмүтсүздүк жок, жалбырактарыбыз куургабаган жана өз маалында мөмө алып келген жашоо сонун эмеспи? Мындай киши эмне кылбасын, колунан баары келип, аны бардык жерде ийгилик коштоп турат. Жөнөкөй шарттарды аткарып жашаган сонун жашоонун натыйжасын көрүп жатабыз. Теңирдин мыйзамынан кубаныч жана рахат алуу. Кудайдын сөзү тууралуу ой жүгүртүүдөн келген кийинки баталарды 118 Забурдан табабыз. Төрөлөр отуруп алып мага каршы сүйлөшүп жатышат. Сенин кулуң болсо, сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатат. 23 аят. Текеберлер уятка калышсын, анткени алар мени айыпсыз кыйнап жатышат. Мен болсо, сенин мыйзамың менин соорунуучум. 78 аят. Өз осуятың менен сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың, анткени ал дайыма мени менен. 98 аят.
Мен өзүмдүн устаттарымдан баарынан акылдуу болуп калдым. Анткени мен сенин аяндарың жөнүндө ойлоном. 99-аят. Коопсуздукта болуу жана душмандарга үстөмдүк кылуу, акылмандык жана акылдуулук ийгиликтүү жана мөмөлүү жашоого керек болгон сапаттар жана жок кылып өлтүрүүчү же башкача шайтан бизге зыян келтире албайт. Мурун мен үчүн мыйзам, осуят жана баш ийүү деген сөздөр кубаныч эмес, жагымсыз жана жүрөктү айланткан сезимдерди алып келишчү. Кудайга келгениме чейин баш ийүү деген сөз терс же жаман нерсени билдирчү. Ошондуктан мен бул сөзгө жашоомдо орун бербей, таптакыр бул сөзгө тиешем жок болгонго аракет кылчумун. Бирок бизге Кудайдын мыйзамынан ырахат алгыла деп айтылган. Мындай айтууну биз 111-забурда жолуктурабыз. 1-аят. Аллилуйя! Теңирден корккон жана анын осуяттарын абдан сүйгөн адам бактылуу. Эгер Кудайдын мыйзамдарынан жана осуяттарынан кубаныч алсак, анда Кудайдан коркууну терең сезип, руханий көздөрүбүз менен көрө алабыз. Кудайдан коркуу бул кандайдыр бир жөнөкөй коркуу сезими эмес, бирок жүрөгүбүздүн Кудайга болгон мамилеси. Ага бардык дитибиз менен жаккыбыз келип жана аны ар дайым биринчи орунга койгон мамиле. Көпчүлүгүңөргө мага да болгондой мындай сезимдер тааныш болуш керек. Мыйзамдарга кубануу деген библиялык ой өзүңдү кыйноо же жада калса мыкаачылык дегенге жакындай сезилет. Бирок эгер осуяттар негизинен адил, чыныгы жана кайрымдуу жашоо стилин сүрөттөгөнүн түшүнгөнүбүздө, аларга болгон мамилебиз өзгөрөт. Эгер Кудайдын каалоолорун жана ал бизге кандай жакшы мамиле кылаарын таанып билсек, анда мыйзам бизге оор жүк болуу үчүн берилген эместигин түшүнөбүз. Мыйзамдын өзүндө бизди баш ийдире алган күчү бар экенин билсек, ал андан ары бизге жүк болбой калат. Жана ал толтура талаптары бар, бизди титиретип турган үстүбүздөгү коркунуч эмес экенин да түшүнөбүз. Тескерисинче, осуяттар биз өзүбүз каалаган нерсе болуп калат. Бошотуучу чындык мында. Кудайдын осуяттары сүрдүү, аткарылбас талаптары көп эмес, бирок маңызын туура түшүнсөк, алар деген Кудайдын убадалары жана Машаяктагы жаңы жашоонун сүрөттөлүшү. Кудайдын ар бир сөзү, ар бир осуятында эле сенин жана менин жашоомдо өзү эмнени айтып жатса, ошону пайда кылуучу күчтү камтыйт. Кудай бизден осуятты уга калып эле дароо аткарганыбызды талап кылбайт. Мунун ордуна ал биз осуятты биринчи угуп, ал ичибизде туура каалоону пайда болтуртуп, анын жөнүн, маңызын түшүнүп, ал жөнүндө ой жүгүртүп, аны менен макул болуп жана ал бизге кубаныч, баш ийүүгө күч жана каалоо алып келгидей башыбыздан өткөрүүбүздү күтөт. Андан кийин гана Кудайдан келген күч менен анын сөзүн аткарганга даяр болобуз. Мындай тартипти Дөөт 118-забурда укмуштуудай билдирүүлөрдү айтып сүрөттөйт. Сенин оозуңдан чыккан өкүмдөрдү мен өз оозум менен тараттым. 13-аят. Сен берген осуяттарды мен айтам. 15-аят. Немисчеден котормо. Дөөт чындыгында Кудайга мындай деп жатат. Сен мага берген буйруктарыңды кайра сага айткым келет. Эмнеге ал Кудай ага табыштаган осуяттарды кайра Кудайга айтып жатат? Кудай өзү Дөөткө эмне дегендерин билбейби? Бирок Кудай Дөөткө сен осуяттарды айтып берүүгө убактыңды коротпой, андан көрө барып аларды аткар деген жок. Дөөт бир сырды билген киши болгон. Кудайдын сөзүн окуу жана анын үстүндө ой жүгүртүү аркылуу ошол сөз өзү айтып жаткан нерсени аткарууга күч берет. Осуяттар туура, түз жана таза жашоого насаат гана эмес, ошондой жашоого жол дагы болот. Ошол үчүн
Дөөт 1 Забурда жазылгандай кылып жатат. Кудайдын сөзү жөнүндө ой жүгүртүп, ага убакыт бөлүп жатат жана чуркап барып өзүнүн күчү менен осуяттарды аткарууга чакырган азгыруудан баш тартып жатат. Ошондой эле осуяттарды сактаган Кудайдын да балдары баш ийүүчүлүк кандай келээрин билишет. Забур 102-бөлүм 8-аятта мындай жазылган: анын осуяттарын эстеп жүргөн, аларды аткарыш үчүн. Ийгиликке жолду дөөт ыйык жазуудан тапты. Башка адамдарды да ийгиликтүү көргүсү келгендиктен, ал ийгиликке алып барган жолдорго үйрөткөн. Уулу Сулейманга болгон акыркы сөзүндө дөөт кийинкидей деген: Кудай Теңириңдин Мусанын мыйзамында жазылган мыйзамдарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн, осуяттарын аткар, анын жолдору менен жүр, анын келишимин сакта. 1-Падышалар 2:3. Нундун уулу Жашиянын китебинде эгер сөздү туура колдонсок, анда ал сөз бизге баш ийүүгө жардам берерин айткан дагы бир насаат жазылган. Бул мыйзам китеп оозуңан түшпөсүн. Мында жазылгандардын баарын так аткарыш үчүн муну күнү түнү үйрөн. Ошондо сен ийгиликке жетишесиң жана акыл эстүү иш кыласың. Келгиле, Кудай Жашияга жана демек бизге дагы эмне деп жатканын жакшыраак карап көрөбүз. Кудай биз кандай иш кылбайлы, ал иште ийгиликтүү болгонубузду каалайт. Бирөө бир жолу мага мындай деди эле: мага ушу ийгилик жөнүндө сүйлөшкөн жакпайт. Мен ага мындай деп жооп кайтардым: мага болсо жагат, анткени биздин ийгиликтүү болушубуз Кудайдын эрки. Кудайдын сөзү бизге Кудайдын эркин ачып берет. Иса бизге: мен силерди барып, жемиш берсин деп жана жемишиңер туруктуу болсун деп тандап алып дайындадым. Жакан 15:16 дейт. Бул ошондой эле сен ийгиликтүү болушуң үчүн дегенди билдирет. Эгерде Кудай бизге ийгилик каалабаса, анда ал эмнеге Нундун уулу Жашияга ийгиликке кантип жетишти айтып берди? Кудай менен жүрбөгөн кишинин жашоосунан айырмаланып, биздин алардыкынан ынанымдуураак жана жакшыраак жашообуз аркылуу ал даңкталат. Анын баталары аны даңктайт. Теңир өзү акыркы убактарга убада берген. Ошондо адил адам менен ыймансыз адамдын ортосундагы айырманы кайрадан көрөсүңөр. Малахия 3:18. Сен ийгиликтүү болуп, максаттарыңа жетесиң. Кудай максатыбызга жетүүбүздү каалайт. Жана кайра эскертип койгум келет: биздин бул жашоодо максаттарыбыз болуш керек. Эгер алар жок болсо, эч нерсеге жетишпейбиз. Кудай бизге туура максаттарды берүүбүз үчүн жолдорду ачсак, жашообуз күч алат. Ал бизге ыргак берет жана ырахат алып келет. Башында максаттар кичинекей болсо дагы, Кудай улам-улам чоңураак жана алысыраак барган максаттарды ача баштайт. Ошондо биз Кудайдын күчү чынында эле жашообузга келип жатканын байкайбыз. Ар бир максат сайын биз чечкиндүүрөөк жана тайманбас боло баштайбыз. Кудайдын падышачылыгы жөнүндө түшүнүгүбүз өсүп, Кудай биз аркылуу эмне жасай алганын көбүрөөк көрүп, алар ичибизде өсүп баштайт. Руханий жашоо кичинекей нерселерден башталат жана ал кийин Кудайдын катышуусу менен бизди чоң-чоң жеңиштерге алып барат. Жашоодогу максаттарга кантип жете алабыз? Кантип ийгиликтүү боло алабыз? Нундун уулу Жашия 1:8 биз бир шарт көрөбүз. Эгер жазууда айтылгандардын баарын аткарсак, бизде ийгилик болот. Ошентип максатыбызга да жетебиз. Баш ийүүчүлүк Кудайдын баталарына жол ачат. Бирок ушул жерде бир маанилүү учур бар. Сенин баш ийүүчүлүгүң жашооңдун кайсы чөйрөлөрүндө талап кылынгандыгын билгениңде гана сен баш ийе аласың. Өзүмдүн жашоомун бир мисал. Жаштар үчүн кызматтардын бирөөсүндө мен Исаны кабыл алганымдан кийин көп өтпөй, бирөө таарыныч жана кайгы жөнүндө окутуп жаткан. Эмне жөнүндө кеп болуп жатканын таптакыр түшүнгөн жокмун.
Мен ал темадан өтө алыс элем жана ал угуучулардын бирөөсүнө тиешелүү экендигине да ишенген эмесмин. Ошол үчүн насаат мага аябай кызыксыз болду. Бир нече жыл өткөндөн кийин гана таарыныч менен кайгы мен үчүн эң керектүү суроолордун бири экенин анык түшүндүм. Эң башынан эле баш ие албагандыгым ачыкка чыкты. Анткени мен Кудайдын сөзүн жүрөгүмө терең кирип, таарыныч жана кайгыны аныктаганына жол берген жокмун. Бул мисалдардын бири гана. Негизи жашообуздун бардык тараптарын камтышы мүмкүн. Сенин сөзүң менин бутума шам, жолума түшкөн жарык. 118-забур, 105-аят. Кудай Нундун уулу Жашиянын көңүлүн Мыйзам китебине буруп жатканына аябай кубанам. Кудайдын сөзүн, ыйык жазууну эң биринчи орунга койбогон адам менен Кудайдын ортосундагы мамиле бул иллюзия жана фантазиялардын мамилеси. Жазылган сөздөн сырткары ким биздин Кудай жөнүндө түшүнүгүбүздү текшерип оңдой алат? Кудайдын сөзүсүз биз оюбуздан чыгарылган Кудай менен жашайбыз. Ошондуктан Кудайдын конкреттүү баталарын билбей көрө албайбыз. Кудай Жашияга сен мени билесиң, бирок мындан да жакшыраак билгиң келеби? Анда жазуунун 5 түрмөгүн алып, баш отуң менен кирип оку, деп айтат. Жашия Кудай менен тыгыз мамиледе болуп, анын үнүн ар дайым угуп турса дагы, Кудай аны жазылган сөз жөнүндө ой жүгүрткөнгө чакырды. Сага бергим келген күчтүн баары, деп айтып жатат Кудай, сен ушул китепти кунт коюп окуп, жашооңду китеп менен бирге өнүктүрүп баштаганыңда гана келет. Бул кийинкини билдирет. Сен Кудайдын сөзүн жана анын осуяттарын сүйлөп айтып, алар менен өз акылыңды жана эсиңди толтурушуң керек. Биринчи, бул өтө кызыктай сезилиши мүмкүн. Мисалы, Теңирим, сен өз сөзүңдө айткансың: мен ата-энемди сыйлашым керек, же аларды угушум керек, же аялыма аяр мамиле кылышым керек. Ошол учурда сен өзүң же шайтан айтат: эмне кечке эле Кудайга айтып жатасың, кылып баштабайсыңбы? Жетишет сөздөрүң. Бирок дал ушул азгыруулардан Жашия менен Дөөт алыс болушкан. Алар Кудайдын сөзүн жүрөктөрү ошол сөз менен толмоюнча айтып, Кудай алдында жарыялай беришкен жана ал сөз өзүн аткарууга күч берген. Жана алар мындай машыгууну керектүү күч жүрөгүндө жанмайынча кыла беришкен. Кудайдын ар бир буйругу же осуяты кайра эле ошол осуятка баш ийип, аны аткарууга күч берет. Бул өтө жөнөкөй жана сонун эмеспи? Кудай жеңиңди түрүп, жакшылап тырышып анан барып осуяттарымды аткар, деп айтпайт. Мунун ордуна ал биринчи тынч отуруп, менин күчүмө сенин жашооңу агып, толтурганына жол бер. Ал күч сага осуяттарды аткара алышың үчүн берилет. Мыйзамдар китеби сенин оозуңан түшпөшү керек. Сен ал жөнүндө тынбай айтып турушуң керек жана сен ал жөнүндө күнү жана түнү ой жүгүртүшүң керек, деп айтат. Демек бул мектептеги окуучуларга окшоп, партада сабак жасап, кургак барактарды барактап отуруп окугандай эле турбайбы деген жагымсыз ойлор мени көпкө чейин алдап, баалуу бир жакшы нерседен артка тартып турушту. Бүгүн мен ыйык рухтун акылмандык, кеңеш, эскертип туруу жана коргоо сыяктуу тирүү жардамын, андан жаңылануу жана дем берүүнү сөз жөнүндө ой жүгүртүүдөн сырткары батыраак жана жөнөкөйрөөк жолдорун билбейм.